Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Аллахым баарыбызга бул Шаабан айында берекесин берип, эсен аман, иманда, ынтымакта, ден соолукта Рамазан айга жеткире көрсүн. Тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын. Өзү ниет кылып аттык эле Кудай кааласа Рамазан ай тууралуу, орозо тууралуу, таравих тууралуу, такыр жалпы эле бунун тарыхтары, өкүмдөрү, фазаил, пайдалары, сооптору буюрса иншалла кийинки сабактардан баштайбыз го. Бирок туугандар, азыр Рамазан айы жакын келатат. Буга биз жакшы бир даярданышыбыз керек. Жүрөктөрдү тазалап, Курандын айы келатат. Куран менен достошуп, Куран окуганга азыртан убакыт бөлүп, азыр дүйнөнүн кичине иштерибизди нар жак бер жак иреттеп, азайтып, тартиптештирип, Рамазан айга келгенде алакы болбой, тияк бияка убакыттарды көп өткөрбөй, эч ким менен урушуп, талашып, жаңжалдашпай, жакшы Рамазан айда ибадатта өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Албетте, ар бир түн, ар бир күн Алла Тааланын улуу неаматы. Бирок бактылуу жүрөктөр күн батканда жүрөгүндө бирөөнө да кек сактабаган жүрөктөр да. Күн батаарда адам баласын кошун күнөөсүн кошо алып батып кетсе, бул жакшы болмос да. Ошон үчүн иншалла дайыма Алла Тааладан жакшылыкты сурап турайлы. Эч кимге бир кек сактап, тияк бияк болбойт. Эми күчүбүздүн жетишинче да болчу. Ла юкаллифуллах нафсан илля вус'аха. Эч бир жанга Алла Таала өзүнүн чемесинен оор жүктү жүктөгөн эмес. Ибадат колубуздан келишинче, шүгүр колубуздан келишинче, колубуздан келишинче күнөөдөн сактанайын. Фаттакуллах мастатаатум. Алла өзү айтып атпайбы? Колуңардан келишинче, күчүңөрдүн жетишинче күнөөдөн сактангыла. Жараткан Алла субхана ва тааlanын буйругу да. Ошон үчүн иншалла Кур'ани Карим туугандар маани берели, көңүл бурайлы, Куран менен байланышайлы, кулак салайлы, угайлы, Куранды угайлы. Качан кичине кыжалачы, Куранга кайтыңыз. Дүйнө тар болуп баратабы, Куранга кайтыңыз. Кандай гана учур болбосун Кур'ани Каримге, Курандын маанилерин түшүнүп, максаттарына ой жүргүзүп, Алла Тааланын каламы, акыркы китеби, ыйык касиеттүү биздерге берилген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу каламуллах, мужиза аракет кылышыбыз керек. Себеп эртеге кыямат күн колубуз, путубуз, тилибиз бардыгы адам баласына каршы күбөлүк өтөт. Куранда Алла Таала айтат: "Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану яъмалун." Эмне кылып аттың? Ушулар колдору, путтары, адамдардын тилдери өздөрүнө каршы күбөлүк өтөт ал күнү. Ал күнү күбөлүк өтөт дейт. Ошондуктан айтат: "Эмне кылып атканыңда кичине этияттан. Эмнени сүйлөп атасың, кичине этияттап сүйлө. Тил бар деп эле сүйлөй бербей, жок, кичине карап туруп этияттап сүйлө. Эртеге жооп бере ала тургандай болуп сүйлө. Бул дүйнөдө мүмкүн, эч ким көргөн жок, эч ким уккан жок. Бирок эртеге кыямат күнү ар бир сөзгө жооп бересиң да. Ва ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Кур'ани Каримде айтылган, адамдын тилинен бир сөз чыкпасын, аны дароо жаза турган периште даяр турат аны. Эч ким жок болсо деле, видео камера жазбай калды сөзүңүздү. Эч ким укпай деле калды. Кайерде эмнени сүйлөп атасыз? Бирок жаныңыздагы эки периште аны укту, жазды бардыгы. Ошо эртеге суракка келгенде жооп бере ала турган боло тургандай,
сүйлөйлү туугандар. Албетте истикамат деген Кур'ан-ы Каримде чоң касиет бар. Ал кандай? Жакшы амалды аз болсо дагы дайым кылып туруу. Ахаббул а'мал иналлах адвамуха ва ин кал. Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал ушу экен. Аз болсо дагы уланып турган. Андыктан Алла Тааладан дуа кылайлы, я Алла, биздин жүрөгүбүздү Кур'ан-ы Карим менен мухаббаты менен толтургун деп. Жүрөгүбүздү Кур'ан-ы Каримге, я Алла, ошону мухаббатын толтургун деп. Эмне нерсени жакшы көрсөңүз, убакыт бересиз, көңүл бурасыз. Эгерде биз Куранды жакшы көрө турган болсок, убакыт берет элек, окуйт элек, көңүл бурат элек. Мына дүкөндү, үйдү, нерселерди, акча, буюм, машина, ат, ар нерсени жакшы көрөбүз, ага көңүл бурабыз. Убакыт беребиз. Маанисине жана башка нерселерин. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримге туугандар келиңиздер. Ибн Масуд разияллаху анху айткан: "Адимун надар фил мусхаф." Сиздер жобосу фил масахиф. Сиздер дайыма көзүңөрдү Куранга коюп тургула деген. Куранды ачтыңызбы? Караңызчы, эмне деп атат Куранда Алла Таала? Не дейт? Буйруктарын аткарганга, тыйылган насааттарын алганга. Себеп дегенде Алла Таалага бенде жакындай турган амалдар көп. Бирок Кур'ан-ы Каримдей жакындай албайт да. Кур'ан-ы Карим менен Аллага бенде жакындагандай башка бир дагы амал менен андай жакындай албайт экен. Ошон үчүн убакытты текке кетирбейли. Түнүбүз дагы, күнүбүз дагы Курансыз өтпөсүн. Куранды ачып, болбоду дегенде бир аят окуп, болбоду дегенде бир бет окуп, кичине маанисине көңүл буруп, эмне деди? Кандай деди бул? Аллаху акбар. Бейиш жөнүндө Алла Таала эмне дейт? Дозок жөнүндө Алла Таала эмне дейт? Намаз тууралуу Алла Таала эмне дейт? Пайгамбарлардын окуялары, бир туугандар тууралуу эмне дейт? Кичине ачып коелу, окуп коелу тууган. Ушундай бир күн өтпөсүн, жашоо өтүп, Курандын маанилери дагы ушу менен кошо эле өтүп кетип калбасын да. Бизге токтосун, биз көрөйлү, маани берейли. Аз болсок да Курандын айы келатат, аз калды. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын касиеттүү китеби Кур'ан-ы Карим туугандар. Бул Кур'ан-ы Каримде эч бир пайгамбар да, периште да шафаат кыла албайт. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам Куранды ушундай касиеттүү кылып койгон, бардык адамзаттын жүрөгүн тазалана турган Куран менен. Куран менен сахабаларга айткан пайгамбарыбыз, Куран дагы заңдайт деген. Дат басып кетет деген. То есть жүрөк дегенчи, жүрөк. Кандай темирге суу тийгенде дат басып, заңдап кеткендей, адамдын жүрөгү да ушундай болот экен да. Тазаланганы кандай дегенде пайгамбарыбыз эки нерсени айтты. Куранды көп окуу, өлүмдү көп эстө. Куранды окуп өлүмдү эстей турган болсо, адамдын жүрөгү агарат экен. Тазаланат экен. Бардык немелер тазаланат экен. Ошон үчүн айтат да, Куран жүрөктүн дат басканы, кирдегени эки нерсе менен дейт. Ал кайсы десе, күнөө менен жана бейкапарлык. Бунун тазаланганы зикир менен истигфар дейт. Алла субханаху ва таала эстеп зикирлерди да көбүрөөк кылайлы. Алла Таалам иншалла баарыбызга товфик берсин. Бири-бирибизге дуа кылайлы, элибизге дуа кылайлы. Жалпы эле адамзаттыга унутпай дуа кылайлы. Бардык Алла Тааланын бенделери, бардыгы Адам алейхиссаламдын балдары. Өзгөчө мусулмандарга дуа кылайлы, Алла Таалам мусулмандардын ынтымагын берсин, биримдүүлүгүн, достугун берсин, тазалыгын, таквалыгын берсин. Көп дуа кылайлы. Куранда 114 сүрөнүн бир сүрөсү Хужурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынын бөлмөлөрү, жубайлар жашай турган жердин бөлмөлөрү бар эле, ошону Хужурат деп коет. Өткөнкү сабактарда айткан элек, бүгүн Кудай кааласа уландысы. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валау аннахум сабару хатта тахруджа илейхим лакана хайран лахум. Валлаху гафур рахим. Эгер алар сабыр кылып күтө турушканда, тесен чыккыча, анда алар үчүн жакшы болмок. Алла Таала кечиримдүү, райымдуу дейт. Буга чейинки аятта өткөнкү сабактарда айттык эле. Кичине кополураак, ороюла келип алып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кыйкырып, бөлмөсүнө келип адеп сактабай, "Эй Мухаммад, чыкпайсыңбы? Каяктасың?" Тияк бияк деп. Ушуну Алла субханаху ва таала айтып койду: "Иннал ладина юнадунака мин вараил
hujurat aktsaruhum la yaqilun. Бул сенин үй. Şu bölmelerdin артында туруп алып, Muhammed деп кыйкырып чакыргандар, алардын көпчүлүгүнүн акылы жок деди Алла Таала. Акылдан айрылгандар алардан. Эгерде айтып атат ушуну уландысы, алар сабырлык күтө турушсачы, сен чыкканга чейин, алар үчүн жакшы болмок. Дүйнөсүндө дагы, ахиретинде дагы. Сабырсыздыгы аларды канча деген даражадан, канча деген жакшылыктан коргалтырып койду. Күтө турса жакшы болмок деди. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө кирип, чыкпай, жакшырынып ала турган пайгамбар эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн иши болсо, же үй бүлөсүнүн иштери боло турган болсо, ошолор менен эле мындай алек боло туруп калбаса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым үммөт менен эле. Өзүнүн жашоосун 3кө бөлгөн эле. Бир бөлүгү Алла менен, бир бөлүгү үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, бир бөлүгү үммөт менен, эл менен. Пайгамбарыбыз тең салмакта кармайт эле. Алла Таала менен ибадатта эле кетип, үммөткө даават берген таштап койбойт эле. Кой, буларга даават бериш керек деп эле кетип калып, ибадатка Алла Таала менен байланыш түзгөндө кемчилдик кетирбейт эле. Кой, ибадат менен эле даават кылып жүрө бериш керек экен деп, үй бүлө бала чаканы таштабайт эле. Кой, үй бүлө бала чаканы ушунун кажетин караш керек, ушуларды багыш керек, ушуларды деп жүрө берип, ибадаттарды даават таштап койбойт эле. Тугандар, мынакей кандай керемет биздин динибиз керемет. Мына бул жерде эмне деп атат? Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлө бала чакасынын эмесинде болуп калбаса эле, атакалар шаштырганы, пайгамбарыбыз тынчын алганы бул адепсиздик эле. Бул адепсиздик эле. Ошо Алла субханаху ва таала Кур'анда "Валлаху ва расулуху ахакку айюрдуху ин кану муъминин". Аллахтын элчиси акылуураак, алар разы кылуулары эгер алар момун болсочу. Булар болсо ант ичип келишчү, мунафыктардыкы. Адамдарды разы кылабыз деп. Туган бир алтын эреже бар Кур'ани Каримде. Адам сизден разы болбойт. Канча жакшысы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан бардык адам разы болбогондон кийин, акылы бар, иманы бар, илими бар, ахиретке ишеними бар, бардыгы. Болсо Абу Жахил пайгамбарыбыздын мужизаларын көрүп, бирок Алла үчүн кыла бер, Алла үчүн кыла бер, Алла үчүн кыла бер, чарчабайсың, рахаттанасың. Алла Таалам соопту бере берет, даражаны көтөрө берет. Эгерде адам үчүн кылсаңчы кыйналып каласың. Ушулар мактасын, ушулар айтсын, ушулар десин деп, ал адам үчүн эгерде максат ушул жака кетип кала турган болсо, анда кыйналып каласың. Ошон үчүн иншалла Алла үчүн кылганды аракет кылайлы, Алла үчүн кылайлы бардык нерселерди. Валлаху гафур рахим. Алла Таала кечирим экенин, өтө ырайымдуу. Кечирим сураганын күнөөлөрүн кечирет. Жана райымына алып Алла Таалам жакшы амалдарды кылганга тоофик берет. Өз мерими менен тоофик берет. Ушундай адепсиздиктерди Алла субханаху ва таала аларды жок кылам, кармайм деп айткан жок. Бирок адепсиздигин гана жемелеп айтып койду. Атак жок. Бул жерде тугандар жалпы мусулман үммөтүнө эскертүү бар. Баарына жаман адепсиздиктен сактангыла. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын эң улуу урматтуу бендеси. Я айюхалладина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу кауман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Кийинки аятта Алла субханаху ва таала өтө чоң сабак берип атат. Бардык адамзатка үй бүлөлүк маселе болсун, коомчулук маселе болсун, мамлекеттик маселе болсун, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын ортосундагы ынтымак өтө бир ушундай өзгөчө нуска менен Алла Таала айтып атат да: "Эй ыйман келтиргендер, эгер силерге бир бузуку адам, я айюхалладина аману ин жаакум фасикун, бир бузуку адам, жаман адам, бинабаин бир кабар, кандайдыр бир кабар алып келсе, фатабайяну, жакшылап аныктагыла дейт. Тактагыла, электен өткөргүлө. Ушул кандай бул кабар?
Кандай кабар? Эмне dedi? Антусибу қауман bijahalatin, bilbesizlikten bir kavimga ziyan жеткирип коюудан мурда bir кабар келип калды, тактабастан туруп, ошол кабарга ишенип кетип, башта бердиң эле. Анан эмне болосун? Фатусбиху ала ма фаалтум надимин. Соң силер дейт, кылган ишиңерге бушайман болуп калбагыла дейт. Туура эмес кабар келип калып, мен канча мамилени бузуп койдум. Сөгүп койдум, урушуп койдум, артынан жаман нерселерди сүйлөп койдум. Дагы канча бир кабар келдиби? Мейли үй бүлөңүздөн болсун, жумушуңуздан болсун, кандай гана болбосун, кабар такташ керек экен. Ушул чынбы, жалганбы? Жалабы, акыйкатпы? Мага айтылды, үй бүлөмө айтылды, элиме айтылды, жамаатка айтылды. Кандай гана болбосун, канчалык туура ошол? Фатабайяну дейт. Бул жерде Алла субхана ва тааля биринчи өзүнүн окугу, пайгамбарыбыздын окугу, өзүнүн адеби, пайгамбарыбыздын адеби, ушулардын өкүмдөрүн айткандан кийин, жана Алланын элчисинин алдыга чыкпагыла деп айтты. Андан кийин сөздөрдө болсун, амалдарда болсун, ойлордо болсун, Алланын элчисинин алдына өтпөгүлө. Себеп деген Алланын элчиси өтө акылдуу, данышман, эң билимдүү. Ал алып келген нерсе жөнөкөй нерсе эмес, силер баш ийгиле, моюн сунгула. Бул деген Алла субхана ва таала тарабынан берилген. Эми мына ушулдан кийин бул аят келип атат. Азыр ушул бүгүнкү сабагыбыз ушул аят тууралуу. Бул аят кандай түшкөн, эмне болгон өзү? Бүгүн өттө абадан да судан дагы зарыл ушул маселе да. Өзгөчө саясатта дагы, өзгөчө мына соодагерлерде, тууган уруктарда, бардык жерде эле. Бирөө ушундай деди деген ошо жалган кабар айткандан коркпой калды адам. Жаладан коркпой калды. Туура эмес нерсени ушу жүргүзүп жайгандан коркпой калды. Бир уят, намыс деген азайды. Өзү азыр ушундай болуп калды. Адам адамдан азыр коркпойт эч ким. Эч кимден коркпойт. Бирок эң жаман нерсе Кудайдан коркпогондук да. Бул өлүк жүрөк деп коет буну. Бирок ошол аркылуу коомчулукта бөлүнүү, жамааттарга, урууларга, улуттарга, региондорго, ар кандай партияларга, ар кандай ушундай пикирлештерге туура эмес кабардан, туура эмес кабар жеткенден бир туугандар, ата энеми, аял менен күйөөсү туура эмес кабардан, бала чакалар, соодагер, достор туура эмес кабардан ушунчалык бузукулук таркап кетти. Ушунчалык бузукулук таркап кетти, анын кесепетин көрүп отурабыз да. Алла Тааланын эгерде ушул аятына биз амал кыла турган болсокчу, кандай болот? Алла Таала жерде айтып атат. Имандуулар деп имандууларга кайрылып атат. Эгерге силерге бир кандайдыр бир бузуку жаман бир киши кабар алып келсечи, жакшылап аныктагыла, тактагыла. Себеп дегенде буну тактабастан туруп, ошого сен амал кыла турган болсоң, бушайман болуп каласың. Жана бир элге, бир коом же бир адамга сен зыян жеткирип коюшуң мүмкүн. Зыян жеткирип бушайман болгондун пайдасы жок сага. Эми болгондой десем, идишти талкалагандан кийин кандай неме кыласың дейм. Вот ушун үчүн иншалла мына жерде айтып атат, туугандар, кандай гана ишти болбосун, бул жерде багыт берилет. Тасаббут фил умур, иштерде бекемдүүлүк, сиххату ахбар ва нукул, кандай гана сөз болбосун, кабар болбосун, ошонун дурустугу, тууралыгы каерде айтылды, өзү чын болсо да каерде айтылды, кимге, эмне болуп сөз болгондо айтылган. Булардын бардыгы себеп бул жердеги хатта ла яхтал низамул мужтама. Бул коомчулуктун ушу жашап аткан ушул система бул бузулбасын да. Бөлүнүп жарылуу болбосун. Жаман нерселер бузукулак таркып кетпесин. Имам Ахмад рахматулла алейх жана Табарани ушул окуяны, ушул аяттын түшкөнү боюнча бир окуя баян кылып берет да. Кандай түшкөн? Оп туруңуз. Харис ибн Дарар Хузаи деген бир киши болгон экен, сахаба радиаллаху анху. Бул айтат: "Qadimtu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fada'ani ila al-Islam fadakhaltu fi." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'e барсам, мени исламга дават берди дагы, мен исламды жактырып кабыл алдым. Исламга кирдим. Ва aqrartu bihi. Мойнума алдым.
Ва даани иля закат, зекетке дават берди. Мақул дедим. Фа ақрарту биха. Ва қулту я Расулаллах, мен айттым, о Алла Тағаланың елшісі, аржу иля қауми фа ад'ухум иля ислам. Мен өз еліме барайындағы аларды исламға дават берейін деді. Ва ада закат, зекетті бергенге дават берейін. Фаман истажабали жамаату закатаху. Ким қаул алса, зекетін бере баштаса, зекетті мен топтай баштайым. Ва турси илайя я Расулаллах расулан, я либбан, сіз кейін бір уақытты белгілеп тұрып, жөнөтіңіз маңа елчіңізді, пананча уақытта, ла яатияннака бима жамаату мина закат, мен топтаған зекетімді сізге алып келіп берсін. Деп, бұл Харис радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай деп отыр. Фаламма жамал Харис закат, қачан қауымына барады, дават береді, иман келтірген, алхамдулилля бір топ адамдар, аларда зекет фарыз екенін айтады. Зекетін берген топтайдағы мимма истажабалаху ва балага, уақыт келіп қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяғы өзінің елшісін жібере тұрған уақыт келіп қалады. Бірақ пайғамбарымыздың елшісі келмейді. Бұл ақшаны топтап, малын топтап, зекетін беру беріш керейлі, уадалашты еле. Ал уақытта келбей кешіккенінен бұл ошол жерде атты башты өзінің қауымынан адамдарды топтайдағы айтады. Фадаа ал-Харис бисаравати қаумихи. Өзінің қауымының атты башты кішілерін бардығын топтап тұрып айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шу бір уақытта жіберем деді, ал уақытта жібермей қалды. Не себептен ушундай болды? Жөн эле емес, пайғамбарымыз маңа наразы болып қалған окшойт деді. Алла Тағала несі наразы болып қалған окшойт деді. Уалейса мин Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям халф. Пайғамбарымыз уадаға қаршы шығыш мүмкін емес эле, артқа қалып қалыш мүмкін емес эле. Жөнден жөн емес. Фанталиқу бина айтты, бас кеттік деді, пайғамбарымызға барамыз деді. Наати Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям біліп келейінші, шо жайы қайында не болды бұға деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ошындай деп өздерінің қауымынан жерінен шығып атса, пайғамбарымыз бұл жерде Валид ибн Уқба дегенде ошол жаққа жіберген екен. Бар сен барып зекетті алып кел депші. Кел деп. Бұл барып ошол зекетті алып кел деп, анан жолда баратып Валид ой келтір. Қорқу басты бұны. Чочуду да айтты. Бұлда мұрда исламға чейін ортосында дұшмандығы бар екен. Исламға чейін. Вазалика лианнаху кана байнаху ва байнахум шахна фил жахилия. Жахилиятта исламға чейінки доордо ортосында дұшмандық болған екен, кек сақташып қалған екен. Бұл барғатқан жағыначы. Валид менен тиги Хариске кетат та бұлчу. Кама жа мусаррам бизе ошо риваяттарда келет. А кейбір риваяттарда келет фахаддасаху шайтан аннахум юридуна катла. Жолда баратканда шайтан буга ошондай азгырык салып, сени азыр өлтүрөбүз деп атышат булар. Дегенде фаража бул кайтып келиптир жарым жолдон элечи. Хатта ата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга келип факала айтты мындай деп: "Я Расулуллах, о Аллахнын элчиси, иннал Харис кад манаани закат ва арада катли." Ва Харис закатын бербей койду. Мен өлтүрөм деп айтпадыбы депчи. Мен өлтүрөйүн деген ниети бар экен деп. Жарым жолдон ушундай кылып кайтып баса берген да. Пайгамбарыбыз ачууланып кетти. Пайгамбарыбыз эми ачууланып кетти. Бул Харис деген кандай? Мен анын тилин тырмабасам, өзү чакырса, өзү айтса, мен зекетти топтойм, бир киши жибериңиз, ошодон бери берем деп атса, мен ошого жөнөтүп атсам, анан буну эм карап туруп зекетти бербейм деп, анан ниети буну өлтүрүү болсо деп ачууланат да адам. Ачууланды. Фагадибан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва ба'асал ба'с иля Харис. Ошо Хариске топ адамдарды эме кылып туруп башканы жөнөтүп атат да. Булар бияктан чыкканда, тигилер Харистер тияктан чыгып, жолдо жоголуп калып атышпайбы? Каяка баратасыңар десе, анан булар айтат, силерге кетип атабыз дейт. Эмне үчүн десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Валид ибн Уқбаны жиберсе, силер зекетти бербей, аны өлтүрөбүз депсиңер го деп. Харис айтат: "Ла валлази ба'аса Мухаммадан бил хак, ма раайтуху баттатан ва ла атани." Андай эмес деди. Мен ант ичип айтайын деди. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды акыйкат берип жиберген Алла Таалага ант ичип айтам. Мен аны көргөн жокмун деди. Ал мага келген дагы жок деди. Мен таптакыр көргөн эмесмин аны деди. Көрбөсөм, ал мага келбесе, кайсы зекеттин суроосун айтып атасыз? Беги бербей кой деп. Таң калды. Фалама дахала Харис алан наби, анан кийин жолдон барды, кайтып келишти пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбыз айтты: "Мана ата закат ва ратакат ли расули?" Сен зекетти бербей, мен жиберген элчимди өлтүрөйүн дегенде ниет кылдыңбы деди.
Пайгамбарыбыз дагычы. Харис айтты: "Ла валлази ба'асака бил хак, ма раайтуху ва ла атани." Ана мынандай dedi. O Allah'ın elçisi, men ант ичип айтам, сизди жиберген акыйкатты берип сизди жиберген затка ант ичип айтам, мен аны көргөн эмесмин, ал мага келген дагы эмес dedi. Сиздин элчиңиз өз убагында келбей калганда, кармалып калганда мен чочуп калдым. Дагы мен ойлодум, чөтүп бир нерсе болгон окшойт. Пайгамбарыбыз наразы болгон окшойт деп. Ошон үчүн мен сиздин алдыңызга келбедимби дегенде, Алла Таала ушул аятты түшүрдү. Ошондо ушул аятты түшүрдү: "Эй иман келтиргендер, силерге кандайдыр бир ушундай бузукка бир кабар алып келип кала турган болсо, бир ушундай фасык адам, жаман адам, аныктагыла, тактагыла." Деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чөтөт да бул аятчы. Түшүндүңбү? Эмне үчүн? Бушайман болуп калбагыла. Алла субханаху ва тааля айтат: "Мынакей, жакшылап аныктагыла, силер бир коомго зыян жеткирип билбестиктен, соң кылган иштериңерге бушайман болуп калууңардан этият болгула" деп койду да Алла Таала. Демек иншалла карап турдум, мисалы эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул өкүм келди, аят келди, түшүп атпайбы? Мына тактоо иретиндечи, осы ортада канча нерсе болуп кетет эле. Бул Пайгамбарыбыз заманында, сахабалардын заманында алтын доордо ушундай болсо, биз азыр кайсы доордо жашап атабыз тасырлар? Биз да мына карап аныктап алсак, бул жакшы эмес экен да бул. Мынандай ушундай аят түштү. Эми фасык деп биз фасык деп коебуз. Фасык деген эмне ал? Фасык деп өзү мына бузуку жаман адамды фасык деп коебуз. Ушул фасык фиск деп коет, хуруж ани шей, бир нерседен чыгууну айтат экен да. Өзү курманын кабыгын алып койсо, курмадан кабыгынан чыгарганды фусук деп коет. Так, жоксо ошон үчүн мына чычкандарды дагы фасык дейт. Фуайсика. Себеп болбосо өзүнүн ийинен чыгып, кайра кире качып, кире чыгып боло берет го. Шариятта фасык деп эмнеден чыгат десе, Алла Таалага баш ийүүдөн чыгып кеткенде уну фасык деп коет. Ошон үчүн кээде капырларды да фасык дейт. Себеп дегенде эгерде булар имандан чыгып кетсе, анда фасык. Имандан чыкпай эле амалдан чыгып кетсе, анда беркиндей күнөөкөр фасык айтат да. Мына жердеги айтып атканы ошол. Жакшы иштерди мисалы кылбай таштап койду, жаман иштерди кылып атат, аны да фасык деп коет. Бул жерде валидди фасык деп айтты, себеп дегенде ал жалган айтып койгон эле. Валид. Валид эмне? Окуба. Фатабайяну деген кандай? Талабул баян ва таарруф ли сиххатин наба. Фатабайяну деген өкүм бул Алла Таала берип атат тугандар. Бул жөнөбү бир пайгамбар периште берген жок бизге буйрукту. Эй имандуулар деп, аныктагыла деп, тактагыла деген буйрукту ким берип атат? Алла берип атат. Ачыктагыла деп атат. Ушу келген кабардычы, мейли. Экинчи кадамды таштайбыз. Кандай кабар келсе, бирок биринчи аныктабастан туруп таштабайбыз. Аны ачыктабастан туруп таштабайбыз. Ал себептен Алла субханаху ва тааля буйрук берип атат аны. Фатасаббату деп кебир кырааттарда мына жердеги фатабайяну ачык аныктагыла дегенге фатасаббату дейт. Авал ачык болгонго чейин сөз чынбы, жалганбы, же болбогон сөзбү бекемдегиле деп. Ат-тасаббут мин Аллахи таала вал уджра мин аш-шайтан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ушул аят түшкөн күнү Ибн Жарирде, тафсир Ибн Жарирде келет, Катада рахматуллахи алейхтен эмне деп атат? Ат-тасаббут мин Аллахи таала. Бул бекемдүүлүк аныктаган бул Алла Тааладан. Шашылыш бул шашма шайтандан деген. Шайтандан деген. Эми бинабайн дегенде бул хабар. Кандай хабар десе, пайдалуу хабар деп дагы айткан. Көңүл бура турган хабар деп айткан экен. Себеп дегенде бир хабар аманат. Ошондуктан тугандар, элге бир хабарды берерден мурда ойлон. Ушул хабар чынбы же жалганбы? Ушул хабарды берсем эл бөлүнөбү, бөлүнбөйбү, жарылбайбы? Жарылбайбы? Камели, кимге айтсаңыз, ал өзүңүз ишканаңызга айтасызбы, кошуналардын арасында айтасызбы, же болбосо ак үйдө айтасызбы, досторуңуздунбу, туугандардын арасынанбы? Смотри кандай деген, азыр эми интернеттин доору. Кийин андан да ушунчалык чоң күнөө алып калбайлы, бушайман болуп калбайлы, бир сөздү айтаардан мурда жакшынакай ойлонуп неме кылайлы. Кабар жөнөкөй эмес экен, ошон үчүн айтат, жакшы кабардычы анча-мынча тактабастан эле айтса болот да. Себеп туура эмес чыгып калса бушайманчылык болбойт.
Жаман кабарды тактабастан айтуу болбойт. Бирөө балалуу болуптур деди, кабарды айтып берди эле. Бир чын-чынына келгенде балалуу болбоптур да. Эчтеке болгон жок да алчы. Чүнктүү бирөө мисалы бирөөнүн баласы өлүп калыптыр деди да. Апасына айтып берди, дордойдо иштеп аткан же бирде иштеп аткан, балаң өлүп калды депчи. Жүрөгүн кармап калды, эси болуп калды. Караса баласы өлбөптүр. Бир машина ошо итти сүзүп кеткен экен, баласын ар жакта тирүү экен, тактабай эле айтып берген экен. Мынандай окуялар мен болгонун айтып атам да. Мисалы ушунун эле чоң, ушунун эле башка сүрөттөрүндө жаман кабарбы тактабастан вообще сүйлөбөңүз. Тилиңизди тартыңыз, колуңузду тартыңыз. Себеп дегенде бул көп зыян алып келип коюшуңуз мүмкүн да будай. Билбестиктен кылып калышы мүмкүн. Анан кийин билбегениңиз кантип мен билбестен айтып койдум эле деп бул шылтоо болбой калат экен. Ошол себеп дегенде сиз кабарга тактаганга Алла Тааладан буйрук берилген эле. Өкүнүч кийин буга пайдасы тийбей калат дейт. Бул эң жаман өкүнүч болбойт эле дейт. Мына жердеги Кур'ан-ы Каримдеги Алла Субханаху ва Таала айтканы: "Фатусбиху ала ма фаалтум надимин." Фатусиру ала ма фаалтум надимин деп айткан жок. Бул араб тилиндеги грамматикасында укмуш сөз бар да. Сиздер бушайман болуп калбагыла таң эртен деген сөз да. Себеп деген бул жердеги эмне үчүн таң эртен деп айтат десе, көбүнчө таң эртен ки кабар күчтүү болот экен. Жакшысы дагы, жаманы дагы. Таң эртенки кабарчы. Фаса сабахл мундарин деп Алла Таала Кур'ан-ы Каримде коркутулган коомдун таңы жаман болду дейт да. Анан кийин дейт: "Фа ахадатхум раджфату фа асбаху фи дарихим жасимин." Мынакей ушу булардын Алла Таала ошо азап берип аткан жерлерде таң деп келет да. Булар таң атаарда ушундай бактысыз болду. Буларды чагылган чапты, буларды жер титирөө кармады, жана башка ушулардын бардыгында да. Кудум ушундай жакшы кабарга дагы фа асбахту би ни'мати ихвана деп Алла Таала Алланын нематы менен бир туугаңдык айландыңар деген аятта келет. Эми инжаакум фасикун бинабайин, эгерде сизге бирөө кабар алып келсе, ушул жерде сиз сөз тактаңыз деген буйрукта иршат ила макаримил ахлак ва ила тааккул фи жамил умур ва тасаббут фиха ва адам таажжул ва иртикаб сабил мудия ила суил натаич. Мындай дейт: кереметтүү кулк мүнөзгө багыт бар да, бизге үндөө бар бердечи. Кереметтүү кулк мүнөзгө, акылдуулукка бардык иште, тактыкка, шашпастыкка жана жаман натыйжа чыгып калганга алып бара турган жолго сактанууга. Ушунчалык бизде неме бар экен да мына. Бизге сиздерге сабак бар экен. Жашоонун багыты мына. Жашоонун эрежеси ушул. Кандай гана кабар келип кала турган болсо, Алла Субханаху ва Таала жакшы кулк мүнөзгө чакырып атат. Шашпай тур дейт анан. Кабар келди, бирок шашылба. Шашылган шайтандан. Буну тактагын, бул сенин жакшы кулк мүнөзүң. Бул сенин жакшы кулк мүнөзүң. Жакшы бул жердеги сен акылдуулугуң. Айтып атпайбы мына жердегичи? Бул жакшы, бул сенин акылдуулугуң дейт. Жана бул эгерде сен шашып чечим чыгарып кое турган болсоң, шашып бир нерсени сүйлөй бере турган болсоң, ушу сөздү алып барып дагы тияка жете турган болсо, ал сеники анык эле болуп калды да. Мисалы бирөө келди дагы мен тууралуу жаман сөз айтты. Мен тактабастан туруп эле ушул сөз алып келген адамга ал тууралуу тилдеп жаман сөз айттым. Көрсө тактасам ал айткан эмес экен да. Ал айтпаптыр, мен айтып бердим да. Түшүнөсүзбү? Мен айтканым анык болуп калды да. Тигин айтты тактагандан кийин ал айткан жок да. Бушайман ким болду? Мен болдум да. Ушундайга учурап калба деп атат да. Ушундайга учурап калба, бул зыян. Дүйнөдө дагы зыян, ахиретте дагы зыян. Тиги айтат да, карачы дейт. Кандай туура эмес, мен буну дос деп жүрсөм, мен буну ушундай деп жүрсөм, ага деп жүрсөм, мен буну дагы ушундай деп тууган деп жүрсөм, жүрөгү сууп калабы, суубайбы? Көңүлү сынып калат да. Ортодо канча нерсе, бирок мурдагыдай көңүл келбейт да. Хикаяда келет. Илим, байлык, анан иззат, авир бар го, аброй. Үчөө чогулуп калып, сүйлөшүп отуруптур да.
Байлык айтыптыр, мен тарынышып кетсем, байлардын үйүнөн таап алам, базарларга барсаңар табасыңар, мен ошак кетип калам дептир. Илим айтыптыр, мен бирөө менен урушуп талашып кетсем, библиотека, китепканаларга кетип калам. Илимдүүлөрдүн үйлөрүнө кетип калам, ошактан таап аласыңар. Ана Иззат унчукпай эле отурат экен. Экөө сурап тур, сен эмне унчукпайсың, айтпайсыңбы сен? Тарынышсаң сени каяктан табабыз деп. Айтыптыр, мен урушуп, тарынышып кете турган болсом, мен кайра табылбайм дептир да. Бул не дегени? Ортобузда канча урмат бар го? Эгерде Кудай сактасын урушуп кетсекчи, кайра элдешсек деле баягы урмат түптөлбөйт экен да. Орундалбайт экен да. Баягы мурдагы сыйыбыз бар эле го. Мурдагы урматыбыз, мурдагы ушу бири-бирибиздеги ушундай кандай десем бир жакшы мамилебиз бар эле го. Ал мейли кайра жараштык. Все равно баягындай деңгээлде болбойт экен да. Ошон үчүн мен кайра табылбайм деген сөз ошо. Ошон үчүн иншалла урушпайлы туугандар. Аллаху акбару кабира. Бул жерде эмне дейт? Өзү ушунун бардыгын Алла субхана ва тааlanın өкүм берип атканы максаты ала вахтати саффил муъминин фи низамил вахид. Момундардын сабына залака жетпесин да ошо. Жаракат тийбесин деп Алла таала ушул буюр, ынтымак кетпесин. Бизденчи ынтымак кетпесин десек, анда мына ишти кылайлы. Кандай ана сөз келсе, кичине сразу ишенип кетип эле, ачууланып кетип, дарыдан дары ичип, шашылба, токто. Асман түшүп кетсе да, кабар тактайлы биринчи, аныктайлы. Чожайын билейли мекен депчи мына. Сеп мусулмандардын сапы бузулбасын деп Алла таала ушундай кылды. Ынтымагы бузулбасын деп ушундай буйрук берип атат. Караңызчы. Бунун максаты ушул. Себеп дегенде ушул күмөн кабарлар менен коомчулук бузулат экен да. Күмөн кабарлар менен. Жөндөн жөн эле. Себеп дегенде ислам дини ынтымактын дини, достуктун дини, мухаббаттын дини. Бул бөлүнүп жарылгандын, акылсыздыктын дини эмес да. Шашылыктын дини, шайтандыктын дини эмес да. Себеп дегенде бул азыркында шашма, азыркында тактабастан туруп калган, бул иля фасадал ибад ва харабил билад, бенделерди бузганга, шаарларды талкалаганга жеткире турган амал дейт да. Жаман нерсе. Жана коомчулук бөлүнө турган амал. Саад ибн Аби Ваккас разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ат-туаддату фи кулли шайин хайр, илля фи амалил ахира." Токто, шашпоо бар го. Бул бардык иште жакшылык экен да. Бардык иште жакшы экен да. Бир гана ахиреттин амалынан башка. Ахиреттин амалынан шашылбай намаз окуйбуз, андай болбойт экен. Убагы келди, ошо окуш керек экен. Тобаны мен шашылбай кылам, качан 50ге чыккандан кийин. Жоса качан дагы 60-70 көрө жатар. Жок. Орозон ахиреттин иштеринде эмес. Башка бардык иштерде. Укба ибн Амир разияллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман таанна асаба ва акада." Ким шашылбай, токтоо боло турган болсо, ал туура чечим чыгарат, туура жакка жетет, же болбосо ошого жакын болот дейт. Так, "Ва ман ажала ахта ау акада." Ким шаша турган болсочу, ал ката кетирет, же катага жакын болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ашадж Абдул Кайска булар делегат болуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына келгенде өзгөчө өкүл болуп пайгамбар ошондой айткан: "Инна фика хислатайн юхиббухумуллах ва расулу." Сенде ошо эки кыслат бар, эки касиет бар. Алланын элчиси ошону жакшы көрөт деди. Ал-хилм вал анат дейт. Ал кайсы десе, жумшактык жана кайраттуулук деди да. Ушул эки сыпатты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мактады. Көтөрүмдүүлүк, жумшактык, кайраттуулук, чыдамкайлык, сабырдуулук, мына ушулар бар деди. Эки сыпаты. Биринчиси жумшак экен, экинчиси кайраттуу экен да. Анан бул айтты. Бул экөө Алла субханаху ва таала мага мындай жаратып бергенби, мен буга ээ болгом? Жок да, Алла сага берген да, сен каяктан болот? Ошондан кийин Алла субханаху ва таала бергенге шүгүр деп бул мактоо айтты. Кыскасы айтканда, момун адамдын мойнунда милдет катары болуп эсептелинет туугандар. Эгерде биз кааласак, бузукулук болбосун, жамандык таркабасын, душмандык таркабасын, жек көрүү таркабасын, ушулардын баардыгы жок болсун десек, анда
сөзді тақтайлы. Сөзді тақтабастан тұрып, нары тарқатпайлы, нары чечим чыгарбайлы. Ким кандайдыр, ошон үчүн айтат го. Айтып койчу элем мурда деле сөз. Монетанын эки тарабы бар деп, я. Туурабы? Бул жагындагы карап тактап, бекер айтылган эмес да. Сөзсүз тактап коюш керек болот. Бул акыйкат. Же болбосо эгерде азыр мына бүгүнкү күндөгү айтып атат, канчалык бузукулар бар, канчалык ушул душмандыктар болуп атат, ушул такталбаган маалыматтын негизинде. Туура эмес нерселер бар негизинде кетет. Алла Таалам иншалла барыбыз амалга ашырууга тоофик берсин.